Öt. Ildıraq. Öçürçe. To'xtab tur. Öçürçem. Yaman kızıktı jere keldi. Erteden kechki oynoysun. İşte de oynoysun. Kızıktı boltat da özüm. Koçay bir günü şef göröt dagı işten ketesin erkekçe. Adan göröge bir suro oylandırып atat da. Азыр кырдаалга байланыштуучу. TikTok'тон келесі олар чыгып атат. Анан сен айттың мисалга. Сенин мындай көз карашыңда Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиң? Мен аларга баш ортундай кылам. Өзүмө таза болсом болду да. Бирөөлөргө зыян тийбей болду да турабы. Алар сыяктуу промоция башка кылсам. Ушинтип ар кимибиз мен өзүм жакшы болсом болду да бирөөгө зыян жеткирип да кайдыгерчиликтин айынан ушундай келесолор көбөйүп атат. Кээде кирип алып өзүң ошолордун батылын көрөсүң. Анан азыр айтып атасың келесолор депчи. Ушинтип мисалга дагы кече дагы элдер жазды да, ушуларды токтоткула деп. Өздөрү жалпысы көрөт, лайк басып колдойт. Анан ушинтип агаларыбыз чыгып сүйлөй турган болсо, ушуларды жоготуш керек. Өзүңөр просмотрларын көбөйтүп, лайктарын басып атасыңар го. Кайдыгерчиликтин айынан ушундай келесолор көбөйүп атат. Мына мисалга ошолорду колдоп эмпошниктер бар. Жада калса өздөрүнүн адамдарын бийлик бутактарына да киргизип алып, гейлерди колдоп, ошондой бир аты жамандар көчөдө тайраңдап, интернетте өздөрүнүн проектлерин чыгарып атат. Сырттан каржыланып келип алыпчы. Биздин сөздөр айта турган болсок суу кечпейт. Тазым койчу, өзүмө личный проблема не кылам? Өзүм болсом болду да турабы. Көрдүңбү? Ушундай мүнөз каяктан чыгып атат? Оюңун баары оюн. Жашың канчага чыгып калды? Кайдыгерчиликтин айынан ушундай жиндилер көбөйүп атат. Бир эле TikTok эмес, YouTube'да да башка жакта да өздөрүнүн бир проектисине коюп алып, жанагы аты жаман гей-пей ушул сыяктуу бир келесоолорду, маңкурттарды, бул орукчанда дагы бир нерсе үзүрлүү да деп алып, колдоп өстүрүп атат. Ошол үчүн ар бир нерсеге кайдыгерчилик карабаш керек. Мисалга, сен өзүңүн эле иниң. Сен сөзүң угабы? Жаш бала да мен укпакмы эле мен. Аякта жаш бала 18ге чыгып калды. Неге укпайт билесиңби? Анткени сен өзүң оюн ойнойсуң эртеден кечке. Эртеден кечке оюн ойноп жанагылардын прямой эфирин көрөсүң. Анан ошол иниң сенин сөзүң угабы? Эгер сен өзүң үлгү болуп, тарых окуп, китеп окуп көрсөтүп бергенде угат эле. Китеп окуган досторум бар. Инилер бир жашына айтканын угат. Ата бабаларыбыз кандай мурасты бизге калтырган, тарбияны. Биз эртең өзүбүздөн кийинкилерге нени калтырабыз? Азыр мисалга жаштар нелер менен гана сугарылбай атат. Сырттан каржыланып келгендердин проектилери менен, идеологиясы менен не деген гана саздарга кирип атат. Эртең кандай коом пайда болот? Ата бабасын билбеген, тарыхын билбеген, элин уруп ойнобогон. Мына мисалга азыр жанагы аты жамандардын, гейлердин флагын кармап алып чыгып, улуу аксакалдарды сөгүп интернеттен чыгып атат го. Ошондой акылсыз маңкурт коомду даярдап берип атат. Биз кайдыгерчиликпиз. Мага личный проблема эмне керек? Башым аман болсо болду. Эртең сен да ата болосуң. Алла насип кылса мен да ата болом. Биздин балдарыбыз кандай мурас кылат? Кандай чөйрө менен, кандай коом менен жашайт? Ошого биз түзмө-түз жоопкербиз. Кайдыгер болбошубуз керек. Макулдаш. Играны өчүрүлөчү тайынчы. Ошо играны өчүр, тигиндей келесолорду колдоп, прямой эфирлерин көрүп, лайк баспа. Адан көрөк жакшы тарых боюнча маалыматтарды тап. Телефонду жакшыга колдонуш керек. Бул азыр замандын талабы. Жакшы материалдар тап, экөөбүз сонун контенттерди тарталы. Түшүнбү? Как раз мен тарыхка кызыгам. Мына тарых тууралуу бир аз маалыматтар топтойн. Ошо видео тарталам да. Ошентели дагы мындай бир коомго пайдабыз тийсин.